Эмнеге сизге азап берген адамдан кетишиңиз кыйын? Сизди кайгыртат, сыгылтат, ойлонууга мажбур кылат бул адамдардан эмнеге кетишиңиз кыйын? Билесиз, сизде миңдеген себептер бар аны таштап кетүүгө, андан качууга, аны менен мынча аралыны ачык кылууга миңдеген себептериңиз бар. Бирок эмне үчүн аны акташка аракет кыла бересиз? Эмне үчүн күнөөлөрү көп болсо дагы аны күнөөсүздөй элестете бересиз? Андан эмнеге кеткиңиз келбейт? Ал эмне үчүн тартуучу магнит болуп ар дайым сизди тартып турат? Миңдеген себептериңиз бар кетүүгө. Миңдеген шылтоолор бар, бирок аны ар дайым кайра актап ойлонуп жүрө бересиз аны. Андан үзүлүү кыйын. Урматтуу мекендешим, сүйүү менен байланып калуу деген нерсе бар. Сиз байланып каласыз. Байланып калган учурда ташташыңыз кыйын, аны ар дайым мактай бересиз. Сүйүүлөр көп. Мектеп учурда кыз балдар менен окугандарды байкасаңыз, мектеп учурда сүйүүсү башталган. Мектеп учурундагы бүткөндөн кийин кыздар башка турмуш ачып кетти, өз университетке келди. Университетте дагы бирөөсүн сүйүп калды. Айтор мындай сүйүүлөр өтө көп, тоок сүйүүлөр. Демек, бир сүйгөн жүрөк кайра сүйүшү мүмкүн экен. Бирок үйрөнүп калган адам ташташ кыйын экен да. Анын адаттары, анын кыймыл аракеттери, бир нерсени көрүп эстеген сайын. Мисалы, эне баласы өтүп кала турган болсо, баласы өткөндөн кийин бир кийимин көрүп калабы, баласынын бут кийимин көрүп калабы, ошол чуркап келген элестерди эстеп эле кыйналып да кайра. Айтайын дегеним, урматтуу мекендештерим, сен ташты сындыр, башыңды сындыр, машинаңды сындыр, айнегин сындыр, башка кыл, бирок адамдын көңүлүн сындырба. Бул дегеним, алдап жарым жолдо таштап кетпе.